Алыскы Талас облусунун Арал айыл аймагындагы аксакалдар Жалал Абадка келишти. Алар Ыйман Нуру коомунун мүчөлөрү. Мында облус аймагындагы көз жоосун алган эс алуу жайларын көрүүгө кызыктар. Ошондой эле ички туризмдин өнүгүүсүнө салым кошуу максатында алгачкы сапарын шаардагы санаториядан башташты. Биринчиден ушу Талас элинин атынан Жалал Абад элине ысык салам жолдойм. Эл журту саман болсун, тынччылыкта ушинтип эле ел шаркак ынтымакта жашап жүрө берели, өлкөбүз өссүн, өнүгө берсин. Анан энди мындан бир 10 жыл мурун келгем да. Бу жерге келсем, бир топ нерселер жок болчу. Мына энди көп курулуштар курулуп атты жерге аудан. Мен ал көрүп алып абдан ыраазы болдум. Аталган коом 2005 жылы түзүлгөн. Учурда 100дөн ашуун мүчөсү бар. Алар айыл аймакта кандай гана көйгөй болбосун жерини чечип, элди ынтымакка, биримдикке үндөп келет. Аксакалдар өз демилгебиз менен жылда 3 мал союп, ушу Таластын эң көрүктүү жерлерине эс алууга чыгып жүрөбүз. Манас атабыздын күмбөзүнө барып зыярат кылып жүрөбүз. 5 областты кыдырып койдук. Ушу өз демилгебиз менен эч кимден жардам сурабайлы. Өзүбүздүн пенсияларыбыз менен эле ушундай иштерди кылып атырбыз. Областтын элдери менен барып жолугушуп, ушундай ынтымакка, ыймандуулукка бизге окшогондо уюмдарды түзгүлөөгө аракет кылып жүрөбүз. Бул жайдын жаратылышы кооздугу менен эле эмес, көп ооруларга даба болгон минералдык суулары келген коноктордун кулуна толду. Курортко мынакей мен биринчи жолу келип атам. Куроттун бирок маанисин билчүмүн, сайыстык мааниси бар. Ушунчалык лечение болуп, бул жерден агып кеткендердин баарын укчумун. Асыр ичине кирип, ушун минералдык сууларды ичип көрдүм. Ушул жерден кандайдыр бир өзүмө бир жакшы нерсени сезип атам да. Ушул суу менен адамдардын кандай болуп дарыланганын өзүм ички туюм менен сезип атам. Өлкөдө 7 миллион калк болсо, анын 700 миңден ашыгы улуу муундун өкүлдөрү. Учурда Кыргызстанда аксакалдардан турган бир нече уюмдар иш алып барышууда. Алар кыргыз элин биригүүгө чакырып таштап, келечек ээлерине жол көрсөтүп келүүдө. Эльвира Аширбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал Абад шаары.